Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Түштөндүрүү кийит кийгизүүгө тыюу салынат. Той жана сөөк коюуну тескеген мыйзам иштелип чыкты. Жогорку Кеңеш депутаттары Замирбек Мамасадыков менен Шайырбек Ташиев жамандык жакшылыктарды уюштуруу тартибин жөнгө салган мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Аталган документ 27 январда коомдук талкууга коюлду. Демилгечилер мыйзам кабыл алынса той аш өткөрүүдө элдин арасындагы атаандаштыкты жана ысырапкорчулукту чектейт деп эсептешет. Алардын айтымында жамандык жакшылыктарда каржылык абалына карабастан куру намыс үчүн насыя алгандар арбын. Долбоордо маркумду узатууда катышуучулардын саны чектелбестиги көрсөтүлгөн, бирок мал союлбайт. 3 күндөн кийин Куран окутуп, 1 жылкы же бодо мал союуга уруксат берилет. Ал эми маркумга 3-лүк, 7-лик, 40-лык жана жылдыгын өткөрүүгө тыюу салынат. Ошондой эле мыйзамда тойлорду өткөрүүнүн эрежелери дагы каралып, 1 бодо мал же 1 жылкы союуга уруксат берилет. Үйлөнүү тойго 250дөн ашпаган конок чакырылса, кыз узатуу салтанатына 100дөн ашпаган адам катышат. Эгерде үйлөнүү той менен кыз узатуу бирге өткөрүлсө, коноктордун саны 350дөн ашпашы керек. Үйлөнүүгө байланышкан салтанатка катышкан унаанын саны 3дөн ашпашы керек жана кийит кийгизүү, себет берүү, түштөндүрүү сыяктуу кошумча үрп-адаттарга тыюу салынат. Мындан тышкары, ажылыкка умра зыяратына баргандарды узатуу жана тосуп алууга тыюу салынат. Бул расымдар үй бүлөлүк чөйрөдө гана өткөрүлүшү мүмкүн. Мыйзамдагы көрсөтүлгөн эрежелерди бузгандарга айып пул салынат. Анда той ээсине 300 000 сом, тойкананын ээсине 100 000 сом, сөөк коюу жана аза күтүүнү өткөргөндөргө 200 000 сом айып каралган. Эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө үчүн жергиликтүү жана аймактык комиссиялар түзүлөт. Алар коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, жайылтууга жана талаш-тартыш маселелерди чечүүгө милдеттүү болот. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россиядагы тогу туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Açışın gerek bolçu. Asfaltка токтодуңбу? Эки эшикти дең ачышың керек сен. Ачпаганга акың жок буякта. Өчкө түшкөн жокпуз. Буякта элди карабайсың, тартына буякта тартып. Элди карабайсың, канча эл турат буякта. Эмне баарын түртүшүбүз керек. Башыңды өртпачысың, сатып алган автобус, сен менчик автобус. Өзүң билгениң кыл. Сен айдоочу дубалды сүзүп өтүп кетем деген. Бирок Бишкекте жигит Kia K5 үлгүсүндөгү автоунааны айдай качкан. Бирок кыштан тургузулган дубалга келгенде сүзүп өтүп кетем дегенби айтор так ортосуна такалып калган. Видеодон милиция машина уурдаган шектүүнү кармаганын көрүүгө болот. Мен эмбанк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жаткандын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыз? жакшы эле болуп атат го аябай эле. Кудайга шүгүр. Жакшы. Кандай өзгөрүүлөр? Мисалы, эми мына элге карап атат, элге карап атат.
бүт баарын эми колунан келишинче камсыздап берип аткан өңдөнүп атат. Жылыштар көп эле болуп атат го. Ким жанагы элдерге мындай такыр эмет жүргөндөргө үй салып берди эле. Мен үй салып берип кезекке тургузуп койду. Мындай кезеги менен очереттеп жакшы. Дагы кандай эми мында бир мекемелерди куруп атат, завод фабрикаларды ачып атат, өңдөнөт, элге жумуш берип аткан өңдөнүп атат жаштарга, конечно. Анан иштейин дегендердин баарын эле. Анан жакшы эле болуп атат го, мындан артык кандай болот? Мурда тынч эле жатчу эле го. Тынч эле баягы кандай? Эми жанагы ичип жегендерди кармаган өңдөнүп атат. Аны өкмөткө төгүп баягы тигини кылып, муну кылып атат деп атат. Эми мындай телевизордон карап угуп атабыз, биз билип атабыз жанагы жаңылык бир эмелерден. Жакшы, аябай жакшы эле айтып атпайбы? Иш жүрүп атат. Алдыга кетип атат, жакшы бүт баары. Ошо ойдон барсам, мына балдардын келечеги жакшы болот го деген үмүт бар. Садыр Жапаровдун президент болуп келгенине 4 жыл болду да. Ооба. Ошол 4 жылда мындай өлкөдө эмне өзгөрүүлөр болуп атат, байкап атасызбы? Мен өзүм Караколдон болгондуктан ошо Караколдон көп өзгөрүүлөрдү көрдүм. Анан Бишкек шаарынын ичинде деле инфраструктуралардын өнүккөнү жана ошондой мындай кичинекей болсо да чоң өзгөрүштөргө алып келип аткан иштерин көрүп жатам. Сиз кандай өзгөрүүлөр көрдүңүз? Темир жол салынышы, ошо инфраструктуралар курбум айтып кеткендей эле. Кичинекей болсо дагы ошо өлкөбүзгө кичинекей салымдарын кошконун көрүп жатам. Сизчи? Ошо биринчи эле инфраструктура, экинчи эле именно башкаруу жагынан политика өзгөрдү го деп ойлойм. Себеп дегенде көбүнчө эле айыл аймактарды кошушту, АТР вот айыл аймактарды бириктиргенден кийин албетте мындай жалгыз айыл эмес, айылный аймак болду да, ал жакта конкуренция көбөйдү, алар өнүгө баштады, мындай окутуу системасы жана ушулардын баардыгы аябагандай жакшы деңгээлде көтөрүлүп жатат. Мен ишенем, дагы биз өнүккөн өлкөлөр катарына буюрса кошулабыз деп. Билбейм, мага жагып атат иштегендери баардыгын эле жакшы эметип атат. Оңдолуп атат, Бишкек шаары канчадан бери эметип атат эле. Сынай жагат мага иштегендер. 6-чы президенттин көрүп атабыз бийликти. Ошонун ичинен элге, журтка, карапайым адамдарга жаны менен күйүп, ушул элдин бир жашоо деңгээлин көтөрөлү деген президенттен эми башкалар деле аракет кылышты, бирок алар на фоне реклама сыяктуу. А бул киши чыныгы өз жүрөгү менен, өзүнүн деятельности менен, өзүнүн командасы менен ушуну ишке ашырып атат. Эми мен ал кишинин келгенине ыраазы болуп калдым. Ага чейин болбогон нерселер азыр болуп атат. Анан ушундай киши бизге керек болчу да. Мына көчөдө жүргөндө баарын сезет экенсиң да. Биз эми көчөнүн жумушчусубуз да. Анан эми ал кишиге мен жакшы гана ойлорду айта алам. Өлкөдө кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыз? Мындай байкалып атабы сизге Кыргызстан жараны катары? Жакшы эле иштеп атат го, эмне кайсы өзгөрүүлөр. Канча деген иш немелерди курулуп атат мамлекетте. Ипотека эле канча нерсеге стоит биздин келген президент куруп берип аткан элге кылып аткан жакшылыгы да. Мне кажется, да бүгүн кече эле жаңылыктарды көрдүм мен. МВДга прокуратуранын жаңы ачып берип атат. Бул деген жакшы эле иш да. Өзгөрүүлөр жакшы көп эле. Иштеген жумушу барды жагат Садыр Жапаровдун. Ушу главный бизге ушу ипотека адамдарга көп жеме кылып атат го азыр, кирип атат. Ошо биз ишенбей аттык элек ипотека кандай болбой депчи. Ошо биз былтыр эмеге турганбыз, онлайн очередке. Буюрса күтүп атабыз. Алгандар кирип жашап аткандарын көрүп сүйүнүп атабыз да. Буюрса биз дагы үйлүү болуп калсак экен деп. Ошо Жапаровду колдойм дайыма. Кыргыз элибизде тынчтык болсун, жакшы болсун, баары өнүгө берсин. Чоң эле өзгөрүүлөр байкалып атат. Мисалы кандай өзгөрүүлөр байкап атасыз? Мурда 30 жылда болбогон нерселер болуп атпайбы азырчы? Ошолор мисалы үчүн кандай айлык мая боюнча темир жол, кумтөр, ошол медицина болобу баардык тармактардан чоң өзгөрүүлөр байкалып атат. Эми кандай жолдор оңолуп атат, анан айлыктар көтөрүлдү деп угуп атабыз. Жакшы эле го. Өзгөрүүлөр бар окшойт менимче. Сизге байкалып атабы? Байкалып атат окшойт. Шаардын жолдору оңолуп атат да, кылам мен көргөнү. Көптөгөн баягы билим берүүдө, мектептерде, садик бала бакчаларда ачылыштар болуп атат.
жаңы мектеп, жаңы балабакча, жолдор да оңой болуп атат. Биздин көчө, мен Ленская көчөдө турам да, өмүрү мына биз ушакта 40 жылдай турабыз, вообще көчөбүз оңолчу эмес. Ушу эме Жапаров келгенде көчөбүздү оңдоду го. Аябай көчө оңолду. Көчөлөр шаарда канча жолдор оңолуп атат. Ушул аябай сүйүндүрөт мени. Мен байыны тиги эмеге да жазып атам. Жумгалдын жолу өмүрү оңолгон эмес. Жумгалдын жолун мелтирет оңдоп салышып турай. Чаңда, мына ошол деле мисалы иш жүрүп атат го деген ушуго. Анан азыр көбүнчө мындай неме жерлерге барсаң да, больница бир жактарга барсаң, кадимкидей баягыдай эме жок да. Пара алып мындай мурун ачык эле эметилчү эле го. Азыр мындай мына Ташиев дагы аябай киришип эле пара албагыла, мектепке акча чогултпагыла деген ошо карапайым элге жакшы эле эмелер болуп атат го деп ойлоп атабыз да. Билбейм, мен өзүм оюм ушундай.